Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясы белгиленген сааттан 1 саатка кечигүү менен башталды. Жыйынга 117 депутаттан 60 гана келишкен. Анда күн тартибине 11 маселе коюлган. Келишти, урматтуу депутаттар, сессияны баштоого кимде кандай сунуш бар? Жыйында Ош шаарындагы Матраимовго тиешелүү болгон РМ спорт клубу Ош шаардык мэриясынын балансында өткөрүлдү. Анда Ахматбек Сүйүнбаев стадион айланасында жайгашкан 2 жер тилке да бар. Жалпы 5 мүлк мэриянын карамагына өткөрүлдү. Мындай чечим сессияда колдоо тапты. Шаарда 5 объект бар. Спортивная көчөсүндө 2 объект, Ленина көчөсүндө 1 объект, Супаналиева, Жанна Супаналиева көчөсүндө да 1 объект, Гаранон жанында да 1 объект, жалпы 5 объект. Ушул да тартипте кете берет жумуштар. Эми аны биз өзүбүздүн да аппараттык жыйындарда, соцблоктор менен негизинен ал социалдык багыттагы объекттер болуп эсептелет. Ошол боюнча иш алып барабыз. Мындан сырткары шаардагы 5 спорт мектепти каржылоо Ош шаардык мэриясына жүктөлөрү маалым болду. Буга чейин ал мектептер республикалык бюджеттен каржыланып келишкен. Ал себептүү тренерлерди кыскартуу зарылдыгы да жаралышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө биз 5 мектептен каржылоосун Ош шаардык мэриясына тапшырып атабыз. Бул деген сөз кийинки жылга карата ошо мисалы 50 миллион сом акча бөлүнөт экен, андан дагы көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Себеби спорт биздин дүнүйөгө, биздин мамлекетибизди, шаарыбызды танытып турган негизги факторлордун бири. АТР менен жаңы аймактар кошулуп атат. Ошо менен бириккенде биз 4 миллион 5 миллион миллиардга чейин акча каражаты түшүп калышы мүмкүн. Аждайбыз ошондо. Эгер ошол түшүп калган болсо, биз толук түрдө спорт школаларды каржылоонго мамлекет шаар тарабынан мүмкүнчүлүк бар деп эсептесек болот. Шаардык кеңешке коюлган дагы бир маселелердин бири шаардагы муниципалдык жерлерди ижарага берүү. Бул маселе депутаттардын талаш талкуусун жаратты. Анткени бул токтом мыйзамга каршы келип каларын белгилешет. Мында жерди ижарага капиталдык курулуш курууга 20 жылдан 25 жылга чейин берүү каралган. Бул жободо андай жагдайлар жок. Жада калса жободо түз сатуу жолу менен деген жерлер да кирип калган да. Мен азыр сунуш берип түз сатуу деген жолдун баарын алып, түз ижарага берүү жолу деп өзгөрткүлө дедим. Себеби келечекте балким бул мэрия эмес, мындан кийинки мэрия келип ушул жобону негиз кылып көптөгөн жерлерди сатып бериши мүмкүн да. Себеби азыр көрүп атабыз, мамлекет канчалаган объектилерди убагында сатылып кеткен, азыр кайтарып атат. Сессияда Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасын акционердик коомго өзгөртүү да каралды. Буга депутаттар каршы чыгып, аукционго ким ээлик кыларына кызыгышты. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр да чоң болот экен. Ошол негизинде биз башкаруу эле формасын өзгөртүп туруп, көп мыйзамдар, көп МПаларга жол ачылып, ошол менен иш алып баргандар. Акцияны 100% акцияны жабан жана бир эле мэрия өзү ээлик болот, бир эле мэрия болот. Ошону эске алышыбыз керек, токтом аркылуу бекитип алышыбыз керек. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы акционердик коомго өзгөртүлгөнү менен Ош шаардык мэриясынын көзөмөлүндө болот. Анткени менен бул маселе колдоо тапкан жок. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов.